саламатсыздарбы урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Комментарийлериңерди сүйүнүп окуйм көп учурда. Чоң ыраазычылык билдирем комментарий жазгандарга. Сын комментарийлер да аябай пайдалуу болуп атат. Видеолордун сапатын жакшыртканга бирдемке жаңы билгенге дагы биздин каналды колдогондорго чоң ыраазычылык билдирем. Колдооңор дагы кошумча мотивация болуп атат. Дагы бүгүнкү сүйлөй турган темабыз бул деген DeepSeek, башка сөз менен адаштырып албагыла. Аябай кызыктай өзүн аташыптыр. DeepSeek бул деген терең издөө деген деп которсо болот да. Терең издөө, терең кароо, терең изденүү деп которсо да болот. Бул кытайлардын ошо бир стартапы бар. Ал стартапы ошо компанияны түзүп, ошо кичинекей жасалма интеллектти жасап, калыптанган OpenAI ChatGPT-синен ошо Gemini Google'дыкы бар, Google'дыкы дагы DeepMind деген бар. Cloud деген бар дагы кошумча. Метанын да өзүнүн Llama деген, ошо Мета Цукерберг да, Facebook, Instagram бүт ошо Цукербергдики. WhatsApp да Цукербергдики. Ошол Цукербергдин Llamaсын барын жеңди, мыкты аналитикалык жана тил билүү, математикалык маселелерди чечүү, ошо кандай нерселерди, көп нерселерди алардан да мыкты чечкенге көрсөттү. Бирок мен өзүм ошол DeepSeek'ти жүктөп аракет кылсам, ошо колдонгону бир да жолу мага ошо болбой калды, ачылбай калды. Улам эле баягы загрузка, улам эле кичинекей бир жооп берет, кыргызча суроо берсем жооп бербейт түзүгү. Улам эле загрузка боло берет, ошентип эле бир кыйналып эле такыр иштебей койду да. Ушуга карап туруп таң калдым. Бунун арада өтө эле мактап атасыңар, ушу чын элеби деп өзүм текшерсем болбой атат да такыр. Өзгөчө кечкисин Америка Штаттары, Кытай аябай колдонот окшойт. Кыргызстанда мисалы үчүн таң болсо же болбосо кеч болсо аны колдонуш тим эле укмуштай татаал да. Ал эми качан жакшы иштейт? Жумуш кызуу болуп атканда иштейт да, баягы түштө саат 11-лерде, саат 4-тө 5-те жакшы иштейт да. Анан кечкисин кайра баягы америкалыктар берки шаардын бурчунан аркасынан ойгонгондо ошондо башталат да бул загрузка болбой. Анан эң кызыктуусу биринчи ошо Сэм Альтман, OpenAI'нын ChatGPT'нин башчысы куттуктоо айтты да өзүнүн твиттеринде. Куттуктайбыз урматтуу ушул Кытай стартабы. Силер укмуштай жакшы сонун бир системаны жасадыңар деп айтты. Миңдеген блогерлер дүйнө жүзү боюнча мынакей карагылачы Nvidia'нын акциялары түшүп кетти кескин. Ушул эле OpenAI'дин акциялары түшүп кетти. Ушул Трамп жарыялаган $500 миллиард сала турчу баягы жасалма акылдын долбоору акчасын жоготту. Тим эле укмуш эле баягы Кытай кыйратып атат. Кытайдын балдары аябай акылдуу экен. Санкциялардын аркасынан жогорку деңгээлдеги жабдыкка колу жетпесе деле кандайдыр бир аракеттерди кылып, изденип табып, баягы жер казып ушундай нерсени жасашты деп баары эле макташты да. Ошондо биржа менен иштеген бир таанышым айтты, "Могул DeepSeek дейт. Бул деген өзү начар иштейт, аябай начар иштеп жатат" дейт. Бул деген анчалык укмуштай система эмес дейт биринчиден. Бирок акцияларды укмуштай түшүрдү дейт. Муну чоң байкелер дейт теги биржадагы атайын ушу раскачка кылып, бир нече акча ыргытып дейт. Дүйнөлүк баягы прессаны вирустук маалыматты берип дейт. Ошо атайын ошо акчаларды фонддук базардан чыгарып алыш үчүн ушуну уюштурду деп айтып атышат да. Чынбы калппы, бирок ошого мен тыңшап койдум, чын эле ошого окшош экен деп. Анан күттүм да, мага комментарийден бир нече менин көрүүчүм жазды. Искендер мырза, ушу DeepSeek боюнча жазгыла, эмне болуп атат? Силердин ой пикириңерди билейин деп атам деп. Бирок мен күтүп аттым да, дагы кандай маалыматтар болот экен. Анан 2-3 күн мурда иликтөө башталып, ошо DeepSeek чыккан күнү эле иликтөө башталып, 2-3 күн мурда жыйынтык чыкты да. Жыйынтык ошо OpenAI, Microsoft компаниялары, Nvidia компаниялары ошо атайын иликтөө жасап туруп, тергөө жасап туруп табышты да. Бир кызыктай нерсени табышты. Мисалы үчүн, ошо OpenAI бир нече күн мурда, 1-2 жума мурда оператор деген жаңы функцияны ChatGPT'ден чыгарды да. Оператор деген шумдук, бул деген жасалма акыл, сайт
катары ачылат, сайтка кошсо болот. Ал оператор мисалы үчүн сиздер ушу мага самолетко учуш үчүн жакшы бир билет таап бер деп буйрук берип койсоңуздар, кетип каласыздар, өзүңөрдүн ишиңерди жасай бересиңер. Ал болсо баягы кайсы саатта табыш керек эле деп ага жазып койсоңор, мисалы үчүн 2-3 күндөн кийин мен ошо кайсы бир мамлекетке учам, ошого бу жакка билет таап бер десеңер, 2-3 күндөн кийин өзү автоматтык түрдө күйүп ошол билетти таап, анан маалымдама жиберет да, билетти таптым, баасы мынча, сатып алганга даярмын деп. Анан ошо сатып ал десе сатып берет да, мисалы үчүн. Же болбосо өзүңөр сатып аласыңар. Ошондой акылдуу нерсе, бүт интернетти кезип, бүт сайттарды карап, өзү сизсиз эле да кайсы билет эң арзан экенин ошону таап, анан ошонун маалыматын жыйнап, текшерип, бронь кылып, ушул нерселерге жиберет да, сатып ал деп. Бул фантастика да, бул деген баягы өзүңөрдүн жеке ошо жардамчыңар же секретарь катары иштеп берчү нерсе да. Бул нерсени OpenAI чыгарган себеби ошо API деген балекет, бул деген баягы атайын шлюз да, мындай кайсы бир биздин чат GPT менен иштей турчу программисттер балдар менен, топтор менен, компаниялар менен биз ошо шлюзду беребиз. Шлюз бул кошулма да, системасына кошулма. Ушул кошулма ал фильтр катары да, аяка кандайдыр бир кодду жазасың, ал кодду которот, коопсуздугун карайт, анан ошо код түзмө түз система менен туташат да. Туташканда ошондо сен ошол системага кошулуп калгандай болосуң да. Ошентип алар көп разработчиктерге ушундай шлюз беришкен, мындай канал. Анан бир ошондой Кытайдан компания бир малда караса тонналап эми гигабайттап, терабайттап ошол OpenAI'дан маалыматтарды ала баштады да, баягы суроолорду берип атат, алып атат, суроолорду берип атат, алып атат. API аркылуу чыгарып атканын байкап, алар да өзү көрүшөт, системада бирдемке болуп атканда алардын дашборд деген балекети бар. Дашборд бул экрандан көрсөтөт, эмне болуп атканын, кандайдыр бир нерсе болсо ошого баягы сигнал берет да, бул жерден туура эмес бирдемке болуп атат деп. Алар деген карай коюшту. Караса ошол бир компания бүт ичиндеги маалыматты өзүнө жүктөп алыптыр, Кытай компаниясы. Бирок түзмө түз жүктөгөн эмес, код туурдаган эмес, бирок баягы коддун логикасын суроо жооп алып атып, ошол контентти чыгарып аткан да. Суроо жооп аркылуу ошо система GPT кандай иштейт экен, ошону түшүнүшкөн да тигилерчи. Анан булар ошол компанияга шлюзду жап, API-син жап, аларга доомат айтып, кууп салышкан да. Алар менен байланыштуу компаниялардын бүт бары менен байланыштарды үзүшкөн. Алар менен байланыштуу же кандайдыр тааныштык деген бар, ошо өзүнүн иштеп аткан кол астындагы адамдарын баары жумуштан куушкан. Анан ушул операторду чыгарышкан да бир жума мурда. Анан эмнеге ушулар операторду чыгарганга шашышты десе, көрсө, булар түшүнүштү да, бизде маалыматты бирөө уурдады. Ким уурдады экен деп байкай башташты. Байкаса, ошо DeepSeek деген Кытай ошо иштөөчүлөр, алар дистилляцияны колдонуп салыптыр. Дистилляция деген эмне? Мисалы үчүн өмүрүндө бириңер самогон жасап көрсөңүздөр, же болбосо кандайдыр бир нерсени тазалап химиялык ошо компанияга иштесеңиздер, мисалы үчүн ректификация деген бар да. Бул деген баягы буудайды ошо ачытып туруп, ачыткысынан анан таза спиртти бөлүп чыгуу, ошол дистилляция деп аталат. Ректификация же дистилляция деп аталат. Ректификация болгондо бул чоң көлөмдө колонналар да. Дистилляция дегенде бул самогон аппаратты коюп аласың, анан самогон аппараты акырындап спиртти суудан бөлө баштайт да. Бөлүп туруп тазалап, анан таза спирт берет, ошол спиртти дагы тазалайсың да, ошол дистилляция. Так ошондой эле бул кытайлар толтура болгон маалыматтарды ошол жасалма акылдагы Америка Штаттарда ошол маалыматты алып туруп, андан тазалап туруп, баягы тиги американецтер өстүрүштү да, өрчүтүштү жасалма акылды. А кытайлар болсо даяр ошол калыптанып калган жасалма акылды алып алышты да, логикасын алып алышты. Бул деген эмнеге окшош? Элестеткиле, силер ата энесиздер, силер деген бир баланы ошол төрөп, өзүңөр анын чыгымдарын жаап, баягы роддомун төлөп, күндө тамагын, памперсин төлөп өстүрүп атасыздар, күндө өстүрүп атасыздар. Анан бир малда ошо балаңыз ошо 18 жашка толду, аябай мыкты жигит же кыз болуп чыкты. Анан ошо сиздер аны дүйнөгө көрсөтөсүздөр. Мынакей мен уул кыз төрөдүм, мынакей чоңойттум, чочойттум, университетке берген атам, мынакей кандай акылдуу, кандай жаш деп, кандай сонун деп. Ал эми элестеткиле, башка бирөө ошол силердин балаңарды
баягы өгөй ата өгөй эне болуп алды да, алып туруп. Жок, бул бала деген биз бул 18 жашка толду, аны тамак беришти, башка ата энелер, башка этелер чоңойтушту. Эми бул биздин бала деп документтерин жазып алды да. Анан ошол бала бир маалда барып алып, ошол алардын үй бүлөсүнө отуруп калды. Дагы ушундай нерсе болуп кетти да. Бул Open AI, чат GPT'лер, тиги ламалар, Цукербергтер, Сэм Альтмандар, тиги Илон Масктар арасында баягы Сундар Пичайлар жүрөт, Сергей Бриндер, ушулар баягы техногиганттар да, ушу өстүрүштү, ушу жасалма акылды. Кытайлар келип аны копиялап, анан мынакей биз жасадык, укмуштуу DeepSeek деген системаны жасадык деп коюшту да. Ушул нерсе жалпысынан толук далилдендиби? Сот чечими барбы? Жок. Дисклеймер айтып кетейин. Сот чечими жок. Бирок ушул нерсеге баягы өзүлөрү ошо жасалма акылды жасаган авторлор, ошо техногиганттар, технодөлөр ушу өзүнүн ой пикирлерин бөлүштү да. Жалпы элге деген жөнөкөй версиясы да. Акча төлөсөңөр $20 канча доллар, анда анык өзүн көрсөтөт да. Албетте бул акчаны соруп алганга адамдан багышталган да. Ошон үчүн бул компаниялар тез байып кетти, неге ушу менен иштеп башкандар. OpenAI-нын модельдерин, жыйынтыктарын өз тутумдарын үйрөтүү үчүн колдонгон болушу мүмкүн деген шек айтышты. OpenAI, ошол Сэм Альтман OpenAI-нын колдонуу шарттары жана интеллектуалдык менчик уурдаган деген, укуктарын бузушту деген, бузганы мүмкүн деген ошондой тыянак чыгарышты да, булар корутунду чыгарышты. Ошентип алгоритмдер же баштапкы код түздөн түз уурдалган жок Кытайлар тарабынан. Алар боюнча фактылар табылган жок эмки чекте, бирок иликтөө уланып жатат, балким эмки жаңылык табы билинет. Бирок иликтөө DeepSeek компаниясы OpenAI-нын маалыматтарын уруксатсыз колдонгон. DeepSeek OpenAI компаниясынын маалыматтарын уруксатсыз колдонгону тастыкталып жатат да. Ошентип бүгүнкү күнү дүйнө жүзүн кезиткен жана дүйнө жүзүн таң калтырган ошо OpenAI-ны жеңген ушундай кандайдыр баштапкы иши менен Nvidia-нын $600 миллиард жоготтурган ошо DeepSeek Кытайдын стартапы кыйгач урдоо катары таанылып жатат да бүгүнкү күнү. Кытайларга чоң таамын берем. Кытайлар кыйын да, аябай кыйын. Алардын ичинде жаңы инженерлер пайда болду. Алардын таланттары зор. Аларды толугу менен ошо колдойм да, өзүнүн жумушунда Кытайды дагы ошо колдойм. Бирок бир нерсесин айтып кетсем, ошо Кытайдын бүгүнкү күнү Америка Штаттарына электромобиль менен Тесланы BYD жеңип атат да, мисалы үчүн. Ошол эле деңиздерде мисалы үчүн Кытайлардын флоту Американ флотунан ашып кетти, 2-3 эсе ашып кетти да. Кытайдын ошо технологиялары, негизи товарлары бүт дүйнөнү каптап кетти. Ошол эле Америка Штаттарынын мисалы үчүн ушу OpenAI-сын DeepSeek ашып атат да бүгүнкү күнү. Ушу Кытайлар деги эле кыйын да, бирок биринчи мындай болот да, биринчи тиякта кыйналып, кысталып, кайсы бир окумуштуулар жана ишкерлер өстүрүп атат жаңылык, жаңы инновацияны. Анан калган дүйнө Кытай баш болуп ошол жаңылыкты анын эң мыкты жетишкендиктеринен үйрөнүп, үзүп, аны дүйнөгө таратып салып атат да. Ошентип тигилер баягы бизден урдашты деп кыйкырып, чаңырып атышат, бирок азырынча эчтеке кыла албайт. Эгерде түзмө-түз далилдесе деле эмне кылат да, эмне кыла алат? Түзмө-түз далилдесе деле көп деле реакция жок. Атомдук согушту баштасабы? Негизи Дональд Трамп ансыз деле айтып атат. Тайваньдарга айтып атат, эгерде Тайвань дейт, бүт өзүнүн TSMC-син жана башка ишканаларын жана алардын аябай кымбат өзгөчө микрочиптерди чыгарган ушул жабдыктарын Америка Штаттарына көчүрбесе, же болсо ошо копия кылбаса Америка Штаттарынын ичине чоң пошлина салам дейт да. Бул стратегиялык ой деген эмне? Булар Тайвандын мээлерин жана жабдыктарын Америка Штаттарына көчүрөт. Көчүргөндөн кийин анан баягы Тайвандын эң баалуу нерсеси Америка Штаттарына көчүп кетет, TSMC. Анан Кытайга айтышат да 27 жылы. Каалайсыңбы ал Тайваньды, каалабайсыңбы алба, басып ал, ракета менен атасыңбы, десант ыргытасың, эмне кылсаң ошо кылып ал, бизге баары бир деп Дональд Трамп Тайваньды Кытайга калтырып коет да. Кытайлар Тайваньга келет, бирок Тайваньдан стратегиялык аралды колуна алат, баары бир эртели кечпи. Америка Штаттары менен боло турчу согуш себеби жок болуп кетет.
Бирок ошон менен бирге Америка Штаттар баягы толугу менен Тайвандагы стратегиялык ошо микрочиптерди өндүрүүчү адамдарды жана өндүрүштөрүн, жабдыктарды Америка Штаттарына көчүрүп алат. Ошондон Кытай жеңбей калат да стратегиялык максатынан. Анан кошумча дагы Америка Штаттар кооптонуп атканы Кытай бүгүнкү күнү ошо базалар Гренландияда салып атат, батыш чыгыш Европада салып атат, Түштүк Америкада салып атат. Ошол нерсе ошо Америка Штаттарын аябай кооптондуруп атат да. Бирок эгерде микрочиптерди өзүнө алып кетсе, анда Кытайдын Тайванга кол салуунун маанисинин жарымы жок болуп кетет да. Ошондой нерсе болуп жатат. Анан ушул DeepSeek дагы ошо Кытайдын кандайдыр бир Америка Штаттарынын ошо дүйнөлүк монополиясына сокку да мындай. Эми ушуну туура көрөмбү негизи. Менин жеке позициям мындай да. Эгерде мисалы үчүн Кытай өзү бирдемке жаңы жаратып туруп, ошону менен дүйнөнү багындырса, дүйнөнүн акчасын өзүнө тартып алса, кошумча товардан сырткары, копия кылгандан сырткары, ошондо толугу менен Кытайдын күчүн мен аябай айтат элем да, булар укмуш, булар жасашты деп, булар тытышты деп айтат элем да. Бирок менин пикиримде ошо кыргыздар ушундай кылса сонун болмок да. Кыргыздар ошо 2 бриллиант кнопкасын YouTube'дан алып атат. Эми кыргыздардан да ушундай укмуштуулар чыгып, бул жерден да инновация жаратса, жасалма акылдын түрлөрүн жана кошумча энергетикалык технологияларын аябай сонун болмок да. Ошондой тилек менен бүтүрөйүн. Албетте ушундай нерселерди, жаңы инновациялар жасаш үчүн ишкерлик керек. Ал ишкерликти кылыш үчүн өзүңөрдүн идеяңарды бизнес планга оруп, инвесторго, банкка жеткиргенге билишиңиздер керек. Ушул QR код аркылуу мен ошо баштапкы билимди берем. Ошон үчүн катталгыла, ошол QR кодко телефонду мейлеп, андан шилтеме менен кирип катталгыла. Мен силерге катты жөнөтөм. Каналды колдоп койсоңуздар болот. Мурунку колдогондорго чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат сиздерге. Кийинки видеолордон анан көрүшөбүз. Эгерде кийинки видеолорго кайсы бир теманы кааласаңар, ушу көрөйүн десеңиздер, менде план бар, катар бар, бирок мындай күйүп жатат, аябай ысык тема деп комментарийге жазсаңыздар болот. Ошондо карайбыз да. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.